Бишкек шаарындагы креатив таалим билим берүү комплекси 2016-жылдын 27-июлунда жоопкерчилиги чектелген коом креатив таалим билим берүүчү комплекси катары демилгечи мугалимдер Дайырбекова Гульнара Мелисовна жана Карыпова Салкын Асанкуловналар тарабынан негизделип, 2016-жылдын 2-августунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы тарабынан катталган. Мектеп өз алдынча финансылык чарбалык ишмердүүлүк жүргүзүү менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мыйзамдык иш кагаздарына ылайык иш алып барат. Билим берүү комплекси учурда мектепке чейинки билим берүү, башталгыч жалпы билим берүү, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна ээ экендигин тастыктаган лицензияга ээ. Ошондой эле 2018-жылы негизги жалпы билим берүү жана орто жалпы билим берүү программалары боюнча аккредитациядан өтүп, аны тастыктаган сертификатка ээ болгон. Мектептин негизги миссиясы креатив таалим социалдык жоопкерчилик болсо, ал эми максаты терең билим жана татыктуу тарбия аркылуу заманбап коомдо өз ордун таба билген инсандын калыптануусу үчүн бардык шарттарды түзүү. Мектептин окуу методикалык темасы компетенттүү мамиле аркылуу билим берүү жана тарбиялоонун сапатын өркүндөтүү болуп саналат. Окуучуларга терең билим жана татыктуу тарбия берүү үчүн учурда билим берүү комплексинде 57 кесипкөй мугалим эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Дайырбекова Гульнара Мелисовна, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниктери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы улуттук тил комиссиясынын төш белгилеринин ээлери бар. Мугалимдердин арасында химия, биология, физика окуу китептеринин авторлору, мамлекеттик стандарттын түзүүчүлөрү, эксперттери, эл аралык долбоорлордун тренерлери эмгектенет. Натыйжада үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу кыска мөөнөттөгү курс өтүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уруксаат берүүчү лицензияга ээ болуп, учурда республиканын жана Бишкек шаарынын бир нече мугалимин курстан өткөрдүк. Бул курстун уникалдуулугу мугалимдерге жалпы методика, предметтерди окутуудагы жаңы технологиялар жана тарбия иштерин өз ичине камтыгандыгы менен айырмаланат. Эки миң он жетинчи 2018 окуу жылынын жыйынтыгында 9-классты 29, 11-классты 18 окуучу аяктаса, 9-класстан 6 окуучу артыкчылык менен аяктаган. Ал эми 11-класстын бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдө мыкты көрсөткүчкө ээ болуп, 100% жогорку окуу жайларга өтүшкөн. Атап өтсөк, АУЦага 1, КММАга 5, КРСОга 2, КТУ 5, КГЮА 2, МГУ, МВД РФ 1 адам өттү. Билим берүү комплексиндеги окуу режими окуучулардын толук кандуу жана сапаттуу билимге ээ болуусуна ылайыкталса, ал эми ата-энелердин суроо талаптарын толук канааттандыргандыгы менен айырмаланат. Мектепте учурда 426 окуучу билим алууда. Алардын күндөлүк режими дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу менен саат 8:00 башталат. Ал эми 8:30 чейин ките окуу киргизилген. Сабактар окуу планына ылайык аткарылып, 3 маал тамактануу уюштурулган. Үй тапшырмасы балдарга предметтик мугалимдердин жанынан жардамдашуусу менен уюшулгандыктан, балдардын билим сапатынын өсүшүнө шарт түзөт. Ал эми саат 16:00 баштап ийрим иштери уюштурулуп, балдардын кызыгуусу эске алынуу менен өткөрүлүп келет. Айрыкча логика плюс математика, кызыктуу англис тили, шахмат, немец тили, комуз ийримдери сабак катары милдеттүү түрдө киргизилсе, ал эми би, вокал, хор, дзюдо, таэквондо, теннис, мини-футбол, арт-студио ийримдери окуучулардын өздөрүнүн кызыгуусун арттырып, чыгармачылык шыгы жана жөндөмдүүлүгүнүн өсүшүнө түрткү берет.
Натыйжада алардын арасында көптөгөн ийгиликке жеткен окуучуларыбыз биздин мектептин сыймыгы болуп саналат. Атап кетсек, шахмат боюнча Кыргыз Республикасынын жана эл аралык чемпионаттын жеңүүчүсү Айжан Съездбекова, Амир, Элхан, футбол боюнча Эрназ, дзюдо боюнча, фортепиано боюнча жана башка көрсөткүчтөр менен балдарды тартуу керек. Мектептин мындай багыты албетте өзүнүн оң натыйжасын бербей койбойт. Маселен, 2017-2018 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окуучулардын жалпы билим сапаты 65%ды түзсө, ал эми аккредитациянын жыйынтыгы боюнча 84%, ал эми мамлекеттик сынактын жыйынтыгы боюнча 100% көрсөткүчтү берди. Мындан тышкары, окуучулар ар түрдүү шаардык, республикалык, эл аралык олимпиада сынактарга катышып, ийгиликтерге жетише алышты. Райондук олимпиададан кыргыз тили жана адабияты боюнча 10-класстын окуучулары Нурланбек кызы Каныкей 1-орун, орус тили жана адабияты боюнча Аваданова Айжамал 3-орун, ал эми 11-класстын окуучусу Молдошев Айдар химия боюнча 2-орунга ээ болушту. Ошондой эле бүткүл россиялык математика боюнча мега талант долбоорунун алкагында өткөрүлгөн жазгы олимпиадада 7-класстын окуучусу Жанышев Кылдат жана 10-класстын окуучусу Нурланбек кызы Каныкей 3-орунга, 5-6 класстарынын окуучулары Дайырбеков Дастан, Шамбетов Эмирхан жана Токтомушев Бек 1-орунду жеңип алышты. Мындан тышкары, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университет тарабынан өткөрүлгөн жогорку окуу жайлары аралык кароо сынакта 1-орунга ээ болдук. Билим берүү комплекси окуучулардын мыкты билим алуусу жана мугалимдердин ишмердүүлүгүн арттыруу максатында бардык шарттарды түзүүгө аракеттенүүдө. Маселен, химия, физика предметтери боюнча лабораторияларга биология, чет тилдерин окутуу максатында тех каражаттарды, таяныч материалдарды толуктоонун үстүндө көптөгөн иш-аракеттер аткарылууда. Мындан тышкары, жакында мектеп окуучуларына багытталган Дилгир интерактивдүү журналы мугалимдерге методикалык жардам берүү максатында мамлекеттик жаңы стандарттын негизинде жазылган сабактардын, тарбиялык иштердин жана башка ушул сыяктуу кызыктуу материалдарды камтыган таалим журналдары сунуш кылынды. Бул да болсо креатив таалим билим берүү комплексинин мугалимдер жамаатынын республиканын ар тарабындагы кесиптештер менен кызматташуу жана өз ара жардамдашуу демилгесин чыңдоого карата ишмердүүлүгүнүн бир тарабы десек болот. Журналдардын башка басма сөз каражаттарынан болгон негизги айырмасы анын интерактивдүүлүгүндө. Тактап айтканда, атайын коддун жардамы менен өз ичине башка толуп жаткан электрондук заманбап материалдарды камтыганында. Билим берүү комплекси социалдык бир катар программаларды ишке ашыргандыгы менен да айырмаланат. Мектеп окуучуларына ар түрдүү багытта жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Алардын негизгиси окуу төлөмдөрүнүн ар түрдүү пайыздык көрсөткүчтө берилген жеңилдиктер болуп саналат. Алардын арасында окуунун мыктылары, спорттогу жана чыгармачылыкта алдыңкы көрсөткүчкө ээ болгон окуучуларыбыз да атасак болот. Креатив таалим билим берүү комплекси учурда келечекке карай ишенимдүү багыт, өнүгүү жолун тандап бара жаткан алдыңкы мектептердин бири. Учурда креатив таалим билим берүү комплексинин көптөгөн өнөктөштөрү бар. Алар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук тил комиссиясы, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети, Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы жана башкалар. Андыктан биздин максат талыкпаган эмгек менен бийиктиктерди багындыруу болуп саналат. Ал үчүн бизде бардык шарт жана мүмкүнчүлүк, каалоо жана жигердүүлүк, талант жана демилгелүүлүк, ошондой эле ата-энелер тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо жетиштүү. Демек, биз эртеңки күнгө ишенимдүү карайбыз жана бирге болсок бизге багынбаган белес жок деп ишенебиз. Эмесе, алга биздин сүйүктүү мектебибиз креатив таалим.